رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Негізі ораза қармаған адамдар үшке бөлінеді дейді. Біріншісі, ораза қармаған адамдар ушундай бір авам деп қояды, қарапайым халық, же болбосо өтө иманы алсыз болгон инсандардын оразасы болот экен ал. Алардын оразасы кандай десе, алар ушул жанагы айтылган нерседен сактанат дейт, тыйылат. Жанагы жеген, ичкенден, аялдыкка жакындык кылуудан, таң зардан күн батканга чейин сактанууну ораза деп билишет дейт. Ошол амалды аткарышат дейт. Ораза деп ошону түшүнөт, ошондой амалды аткарышат дейт. Бул оразанын эң биринчи тепкичи дейт, эң бир жеңил ораза ушул дейт. Шайтан дагы көп мындай адам менен мейли ошондой ораза кармасаң жакшы эле дейт да, мындай айтканда. Кармай бер дейт, оразаны кармап жатасың, эртең 5-те 4-дө болосуң деп койт шайтан. Бұл оразанын ең бірінші тепкичи, ең бір ылдыйкы, сооптуу амалы ушул дейт. Эмне үчүн десек, айтат, себеби бул жеп ичкендик, өзүңүн никеңдеги аялга жакындык кылуу дейт. Бул адал нерсе дейт. Адал нерседен Алла Таала убактылуу гана сени тыйып турат дейт. Арам нерседен тыйган жок азыр бизде. Адал нерседен тыйып жатат. Болбосо жегиле, ичкиле дейт Алла Таала. Пайдалангыла дейт. Ошону убактылуу бир ай эми уақытсын біраз ұзартып қойдан ушул уақытта тыйылып тургула дейт. Оразанын негизги мааниси да тыйылуу деген мааниде. Саум деп арабтар айтат, мааниси тыйылуу деген, кармануу деген мааниде. Тыйылып тур дейт. Ушул үч нерседен тыйыл. Кармангыла дейт. Бул жөнөкөй бир алсыз, бир иманы алсыз болгон, бизге окшом бир алсыз адамдардын оразасы ушул экен. Көпчүлүк мусулмандар ушундай оразаны кармап жатабыз. Экинчи даражадагы ораза кармаган адамдар кандай адамдар десеңиз, таквачылыкка жетип калган, салих, мындай иманы күчтүүрөөк болгон адамдардын оразасы экен ал. Алардын оразасы кандай болот десек, алар ушул жеп ичүүдөн тыйылат экен дагы башында. Анан аны менен канаттанбастан, аны менен токтолбостон, бул жерде Алла Тааланын максаты, бул өкүмдө менден талап кыла турган нерсеси, мен тыйылышым керек, эмнеден? Адал нерседен эмес. Алла тыйган арам нерседен тыйылышым керек. Ошол максат, Алланын максаты бул жерде дейткен дагы, жанагы Кудай Таала тыйып койгон күнөөлөрдөн тыйылат экен. Ораза кармап. Көзү менен арам нерсени көрбөйт экен. Тили менен гыйбат кылбайт. Тили менен калп нерсени айтпайт. Тили менен ушак айтпайт. Тили менен жаман сөз айтпайт экен. Кулак менен арам нерсени укпайт экен. Гыйбатты укпайт, калп нерсени укпайт, музыканы укпайт, башканы укпайт. Дене мүчөсү менен, кол буту менен арам жака барбайт, арам нерсени аткарбайт экен. Жанагы мындай таква болуп, салих, иманы өйдө адамдар ораза дегенде ушул нерсени түшүнөт экен дагы, дене мүчөсү менен ораза кармайт экен. Кудай мени саум дегенде тыйылуу, эмне нерсени тыйылам дегенде ушул арам нерседен тыйылышым керек экен деп, ушул арам нерседен тыйылып, жанагы Алла Таала талап кылган таквачылыкка кадам таштайт экен. Таква болуу үчүн. Эми мындай ораза кармагандарды бир өзгөчө бир инсандар деп айтып коет экен дагы, андан дагы үчүнчү тепкичинде Кудайга ушунчалык жакын болгон адамдардын оразасы, өзгөчөлөрдүн дагы өзгөчө болгон адамдардын оразасы бар экен, бир туугандар. Ал ким десек, ал пайгамбарлардын оразасы, жана ушунчалык пайгамбарга жакын, бирме-бир эргеш жүргөн сахаба, жана ошого окшогон бир олия адамдардын оразасы дейт. Алар кандайча десек, алардын оразасы жанагы жеп ичүүдөн тыйылып, жана колу, буту, тили, көзү, кулагы бүт баары ораза кармап, жаман нерседен тыйылып, андан дагы өтүп, пикири менен дагы жаман ойду ойлошпойт экен. Дайыма пикиринде дагы жакшы ой болот экен андай адамдар. Пикир менен ораза кармашат дейт. Бизде мүмкүн бирөөлөр колун, бутун жамандыктан сактап, тилини гыйбаттан сактап, калптан сактап, көзүн сактап, кулагын сактап жүрүшү мүмкүн, бирок оюбузду сактай албайбыз да, оюбузда кээде же болбосо бир гыйбат кылайын деп туруп кой деп токтоп калабыз. Иши кылып, жанагы үчүнчү даражадагы адамдардын оразасы пикиринде дагы ушундай жаман пикир кетпейт дейт. Ушундай адамдардын оразасынын ачылып калуусу дейт,
алардын туура эмес фикир кылып койсо, алардын орозосу бузулуп калат дейт. Сиз менен биздин орозобуз кантип бузулат десе, биз жеп же ичип жиберсек, орозобуз бузулду, бүттү. Жанагы экинчи даражадагы адамдардын орозосу кандай болуп бузулат десе, тили менен калп сүйлөп, гыйбат кылып, арам нерсени угуп, же болбосо колу буту менен башка бир мусулманга ыза жеткирип койсо, алардын орозосу бузулат экен. Жанагы үчүнчү даражадагы адамдардыкы колу буту көзү менен арам нерселерди аткарыш аякта турсун, пикири ушул арам нерсеге кетип калса, алардын орозосу ошо менен ачылып калат дейт. Бул нерсени имам Мухаммад Газзали рахматуллах алейх өзүнүн китебинде айтып кетиптир. Ушундай. Ошон үчүн сиз менен биз дагы орозо айында тыйылуу дегенде эле, биринчи тыйылуу дегенде ошол Кудай Таала арам кылган нерседен тыйылышыбыз керек деген пикирди жүрөккө алып келишибиз керек. Рамадан ya Рамадан, Рамадан ya